Мен Пирматова Венера Досмаматовна. Ыркербен теледолборунун автору, негиздөөчүсү жана Ыркербен Маданий коомдук фонддун жетекчиси. 2005 жылдан 2019 жылдарга чейин Казакстанда, Астана жана Шымкент шаарларында, улуттар аралык ассамблеяда жана кыргыз диаспорасында уюштуруу иштерин жүргүзүп, төрайым болуп эмгектендим. Дал ошол жылдары жүрөгүмдө кыргыз деген патриоттук сезим ойгонуп, улутка кызмат кылуу тилеги бекемделди. 2020 жылы Тагдыр мени Пирамида телеканалынын таңкы түз эфирине алып келди. Таңкы эфирге келген коноктор менен баарлашып, бир топ залкар инсандар менен жолугушуулар жан дүйнөмдөгү каалоолорумду ойготуп, жаңы максаттарга жетеледи. Ошол күндөрдө студияга ар түрдүү айымдардан түзүлгөн топтор келип, кулакка тааныш, жана жагымдуу эски ырларды ырдап келишчү. Ар бир обон мени бала кезиме жетелеп, апамды эстетчү. Анткени апам жаш кезинде дал ушул ырларды ырдап жүрчү. Мен бала кезден ырга жакын болуп чоңойдум. 10 жашымдан комуз чертип, Болуш Матазимов атындагы балдар музыкалык мектебинде билим алдым. Андан соң Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайда комуз боюнча билимимди уланттым. Кийин тарых факультетин Ош мамлекеттик университетинен бүтүрүп, андан соң журналистика багыты боюнча Ишен Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин магистратурасын аяктадым. Бул билимдердин баары мени бир нукка алып келип, кыргыздын тарыхын, каада салтын, улуттук баалуулуктарын сүйүүгө жетеледи. Убакыт өткөн сайын жүрөгүмдө чоң максат бекем орноду. Эски ырларды сактап калуу, эл арасындагы таланттарды табуу, каада салтты муундан муунга жеткирүү жана ушул сыяктуу бир топ ойлор мени толгонтту. Ошентип Кудай буйруп, 2021 жылдын 30 майында Ыркербен теледолборунун концепциясын жазып чыктым. Бул идеяны Адаханов Тоорон Адахановичке сунуштап, анын колдоосу менен долбоор ишке ашты. Алгач долбоор Борбор шаарыбыздагы таланттардан башталды. Кичинекей бөбөктөрдөн тартып, 70-80 жаштагы, улуун муундагы инсандарга чейин ырчы, обончу, бийчи, акын, кол өнөрчү баары кербенге кошулду. Кийинчерээк мамлекеттик телерадио корпорациясы ЛТР телеканалынын жетекчиси Эрлан Долдурбековичка колдоо көрсөтүп берүүсүн сурандым. Долбоор жаңы дем менен уланды. Иш үстүндө максаттар кеңейип, Кербен 7 областка сапар алды. Шоу чөйрөсүндөгү досум, маданияттын мыкты кызматкери ырчы Толкун Розобаева менеджер болуп командага кошулду. Алгачкы кербенибиз Баткен областынан башталып, андан соң Чүйдө энелер күнүн белгиледик. Ош, Жалал-Абад, Нарын, Ысык көл жана Талас областарында бир топ кербен жүрүшүн жасап, кыдырып, Манас Ордодо энелер күнүн белгилеп, ырдап, ак батасын алып кайттык. Бир жыл ичинде өлкөбүздүн ар бир областын, ар бир районун кыдырып, элдик өнөрдүн чыныгы казынасын таптык. Ак элечек кийген айымдардын саны өсүп, Ыркербен бүт өлкөгө кулаш жайды. Кербен жолун улап жүрүп, талапка жараша көчмөн студиясы өзүнөн өзү түзүлдү. Долбоор бара-бара эл аралык деңгээлге көтөрүлдү. Маданий кызматташтык аркылуу Казакстан, Өзбекстан, Туркия жана коңшу өлкөлөр менен достук көпүрөлөрү курулуп, Кербен жолун Азиз KG Travel компаниясы менен уланттык. Түрк тилдүү 13 мамлекетке улуттук кийимибизди, каада салтыбызды Анадолу маалымат аянтчасы аркылуу тааныта алдык. Ар жыл сайын Кыргызстанда бермети болгон Керемет Ысык көл жээгинде эл аралык достук фестивалын өткөрүп, коңшу өлкөлөрдөн
келип биздин кыргыз маданиятын дүйнөгө даңазалап келдик. 2021 жылдан бери мына 5 жыл өттү. Ыр кербен узак жол жүрдү. Эл аралык деңгээлде коңшу өлкөлөр менен кызматташтык, достоштук, бир топ жакшылыктарга, ийгиликтерге жетиштик. Бүгүн мына өзгөчө күн. Бүгүн узак жолдун жемиши. Бүгүн мына ыр кербендин 5 жылдык мааракеси. Кымбаттуу коноктор, майрамыбызга кош келиңиздер. Сиздерди көрүү биз үчүн чоң сыймык.